355 кошулган 480. Бул амалды аткаруунун түрдүү жолдору бар. Бирок бул видео сабакта мен силерге өзгөчө жолун көрсөтөмүн. Жана ал силерге жагат деген ойдомун. 355 жана 480. Бул сандар 3 орундуу сандар. Демек мен алгач бул сандардын кайсынысы тегерек жүздүккө дагы жакын экендигин караймын. Ал сан 480. Себеби 480-ге 20-ны кошконумда ал 500 болот дагы тегерек жүздүк болуп калат. Анда мен 480-ге 20 санын жөн эле кошуп койбостон ал санды 355 санынан аламын. 355-тен 20-ны кемитсем, менде 335 калат. Андан алган 20-ны мен 480-ге коштум. Кошомун 480-ге 20-ны кошсом 500 болуп калды. Эми мен тегерек жүздүккө бул санды оңой эле кошуп коёмун. Ал үчүн мен жүздүктү гана кошконум жетиштүү болот. Бул жерде 3-кө 5-ти кошсом, ал 8-ге барабар. Жана бирдиктер жана ондуктар разрядында кайсыл сандар болсо, аларды жазып коем. 35. Бул эки санды кошсом 835-ке барабар. Бул амалды ар бирин мен баштан аткарып көрсөтөйүн. 355 санын мен 335 кошулган 20 түрүндө жазып алсам болот. Ага кошомун 480 санын. Анда мен бул жерде кошуу амалын аткаруу үчүн 335 кошулган 20 кошулган 480. Бул жерде алгач мен 480 санына 20-ны кошуп аламын. Бул экөөнү кошсок, суммасы 500-гө барабар болот. 500-гө. Мен ал санга кошуп коюшум керек. Ал санга кошуп аламын 335-ти. Мен 500-гө 335-ти оңой эле кошуп аламын. Ал сан 835-ге барабар. Анда эмесе дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки мисалыбыз 18 кошулган 704. Бул жерде 2 орундуу санга 3 орундуу санды кошуубуз керек. Анда ал үчүн биз 18-ге 3 орундуу санды кошуу үчүн алгач чоң санды караймын. Бул 3 орундуу санды канткенде мен тегерек жүздүк түрүндө жазсам болот. Ал үчүн мен 704 санын 4 кошулган 700 деп жазып алсам болот. 18 кошулган 4 кошулган 700 деп жазып алсам болот. Себеби 4 менен 700-дүн суммасы 704-кө барабар. Анда бул амалды аткаруу үчүн мен 18 кошулган 4 кошулган 700 бул жерде сумманы табуу үчүн алгач мен 18 санына 4-тү кошуп аламын. Бул жердеги сумма мага 22 санын берет. Анда мен 22-ге оңой эле 700 санын кошуп кое аламын. 700-гө 22-ни кошсок, ал 722-ге барабар. Мен жоопту таба алдым. Ал үчүн мен 22 кошулган 700 деп 703 орундуу санды тегерек жүздүк түрүндө жазып алып, бул эки санды оңой эле кошуп алдым. Ал экөөнүн суммасы 722-ге барабар болду. Бул амалды аткарууда мен 3 орундуу санды гана тегерек жүздүккө өзгөртпөстөн, аны бул түрдө дагы жазып алсам болот. Ал үчүн мен бул 18 кошулган 704 санын бул жердеги 704-тү мен 4-кө дагы канчаны кошсом, ал 10-дук болот. 704-кө 6-ны кошсом, ал 710 болуп, мага дагы тегерек санды берип атат.
Анда ал үчүн мен бул 704 санына дагы 6-ны кошуп алам. Бирок ал 6-ны мен 18 санынан алуум керек. Анда мен 18 санын 12 кошулган 6 деп жазып алсам болот. Себеби 12 кошулган 6 бул 18ге барабар. Бул санга кошомун 704 санын. Анда бул амалды аткаруу үчүн мен 12 кошулган 6 кошулган 704 амалын аткарууда алгач мен 6 кошулган 704 амалын аткарып алсам болот. Бул эки сандын суммасы мага 710 деген санды берет. Анда мен бул 710го 12 санын кошуп коя аламын. 710го 12-ни кошсок, ал дагы 722ге барабар болот. Дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки амалыбыз 275 кошулган 595. Бул амалды аткарууда мен 595 ага 5ти кошконумда ал 600гө барабар болуп атат. Демек мен бул санды 600 деп жазып алсам болот. 600. Анда бул санга 5ти коштум, анда бул сандан 5ти кемитемен. 275тен 5ти кемитсем, ал 270ге барабар. Демек мен 270ге кошомун 600 санын. Ал барабар болот. Бул жерде кошуу үчүн мен жүздүккө кошомун. Жүздүккө кошсом, бул 8 жүздүк болду. Ал эми менде калды 7 ондук. Анда 7 ондукту кошсом, бирдигим жок, 870ге барабар болуп калды. Бул амалды аткарууда мен 275 санына бул түрдө дагы жазып алсам болот. 275 санын 300 деп жазып алсам болот. Себеби мен ага кошомун 25ти. Анда мен бул санга 25 санын кошкондугум үчүн анда экинчи сандан сөзсүз түрдө кемитемин 25 санын. Кемитип салам 25 санын. Анда 295тен 25ти кемиткенимде ал барабар 570ге барабар болуп калды. Анда мен бул жердеги 300 жана 570 санын кошсом, ал дагы 870ге барабар болот. Мен көрсөткөн бул ыкмалар силерге жакты деп ойлойм. Себеби бул ыкмалар менен биз дайыма амалдарды оюбуздан аткарсак болот. Биз сөзсүз түрдө бизге берилген амалдарды кагазга жазып, бирдикти ондукту кошуп отурбастан, биз толуктоо ыкмасын колдонуп сандарды оюбуздан эсептесек болот.